Түшкү бака топтолгон жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Түз эфирде мен Айганыш Туратбек кызы. Кутман күнүңүздөр менен. Кызмат адабына пара берген Тажикстандын жараны кармалды. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Тажикстандын Хатлон облусунун Балхи айылында 1994 туулган жаран эч кандай уруксат кагазы жок эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүп жүргөнү аныкталган. Кармалган жаран 2019 жылдан бери Кыргызстандын аймагында экени, ал Душанбе Бишкек авиа каттамы менен 1988 жылы туулган Россиянын жаранын чакыруусу менен келгени аныкталды. Сурамжылоо учурунда кармалган жаран Мегацентр соода борборунда эч кандай уруксат кагаздары жок иштеп жатканын айтып, ал аны чыгарып салбоосун суранып, пара катары кызмат адамына акча каражатын берип жаткан жерден кармалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан бюджет жаатындагы мыйзамдарын бузуу фактысы аныкталды. Маалыматка ылайык, прокурордук текшерүүнүн жүрүшүндө Бишкек шаардык мэриясынын тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан акча каражаттарын мыйзамсыз төлөп берүү жана товардык материалдык баалуулуктарды эсептен чыгаруу фактыларынын негизинде мамлекетке 15 миллион 191 миң 500 сом зыян келтирилгендиги такталды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бишкекте бүгүн 15 февралда саат 8:30 Койбагаров менен Юнусалиев көчөлөрүнүн кесилишинде тазалык ишканасынын унаасынын катышуусунда жол кырсыгы орун алды. Милициянын кайгыл кызматынан билдиришкендей, кар тазалоочу уна жол тандабастын бир капталын кесип кеткен. Жол кырсыгы каттууга алынып, эки уна тең айып аянтчасына киргизилди. Жол кырсыгынан эч ким жабыркаган эмес. Кумтөрдөн салыкты эске албаганда бюджетке 220 миллион доллар таза киреше түштү. Бул тууралуу Бишкектеги маалымат жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында Кумтөр кени боюнча канадалык компания менен сүйлөшүүлөр аягына чыгайын деп калды. 15 мартка чейин алар менен тынч ажырашууну макулдашып бүттүк. Бул боюнча жакынкы аралыкта Садыр Жапаров билдирүү жасайт. Кумтөргө тышкы башкаруучу киргенде анын эсебинде 48 миң доллар бар болчу. Буга чейин эле кыргыздар бул мекемени өздөрүнө алат деген ойлору болгон экен. Бирок алтындын баасы уламдан улам жогорулаган сайын кеткиси келбей жүрчү дейт ал. Министрлер кабинетинин башчысы Кыргызстан Кумтөрдөн жыл аягында 326 миллион доллар киреше көргөнүн айтат. Салыкты эске албаганда бюджетке 220 миллион доллар таза киреше түштү, деди Акылбек Жапаров. Бүгүн Совет аскерлеринин Афганистандан чыгарылганына 33 жыл толду. Бул датага карата Ош шаарында Афган согушундагы курман болгон жоокерлер эскерилди. Эскерүү аземине Оган ардагерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана Россия Федерациясынын консулу катышты. Иш-чарада курман болгон жоокерлерге багышталып Куран окулуп, аскери саясий окуянын тарыхый орду белгиленди. Салтка айланган эскерүү самалыгы Афган согушуна арналып тургузулган мемориалдык комплексинде өттү. Кандуу согушка Ош шаарынан 751 жоокер барып, бүгүнкү күндө 363 ардагер калды. Ал эми Советтик Кыргызстандан жалпы 7000ден ашуун аскер жөнөтүлгөн. Анын ичинен 248 жоокер Оган согушунан кайткан эмес. Афганистандагы жарандык согушта өзүнүн интернационалдык милдетин аткаруу үчүн дээрлик 10 жыл бою кан кечип, согушуп келген советтик жоокерлер бул өлкөдөн 1989 жылы 15 февралда чыгарылган. Бүгүнкү күндө Оган аскерлерине жеңилдиктер каралып, ай сайын 7000ден атайын жөлөк пул чегерилет. Эскерүү Афганистанда өлгөндөр ушул жерге келип курман болгон куралдаш досторубуздун ата-энелери, агалары, эжелери, инелери келишти. Аларга дагы көңүл айтып, азыр Капитал ресторанында буларга акчалай сыйлыктарын, грамоталарын беребиз. Мамлекет тарабынан эми бизге жылына 6000 сомдон катышып келгендерге 7000 сомдон ал жактан ранение алып келгендерге ар айда берилет. Башка эч кандай льгота жок.
Жогорку кеңешинин депутаттарын кайра шайлоодо талапкерлердин шайлоо фондторуна 22.915.975 сом каражат түштү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан билдирет. Түндүк ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму аркылуу банк мекемелеринен алынган маалыматка ылайык 13 февралга карата талапкерлердин шайлоо фондторунун атайын эсептерине жалпы суммасы 22.915.975 сом акча каражаттары түшкөн. Белгиленгендей, кайра шайлоого 51 талапкер катталган. 1-май шайлоо округу боюнча 26, Свердлов шайлоо округу боюнча 25 талапкер катышууда. Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө байланыштуу чыгымдарды талапкерлердин шайлоо фондторунун каражаттарынан жабууга 16.942.968 сом сарпталган. Эскерте кетсек, Бишкек шаарындагы бир мандаттуу Свердлов жана 1-май шайлоо округу боюнча кайра шайлоо үстүбүздөгү жылдын 28 февралына дайындалган. Өлкөдөгү акыркы сааттарга алынган кабарлар мына ушуларды түздү. Сиздер менен саат 16:00 кайрадан түз эфирде көрүшөбүз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.